Абасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер курчанган, нарыным алтын бешегим ай менен күндөн куттамган дегендей. Тоо койнунда жайгашкан Нарын шаарынын атуулу, эмгек дегенде ичкен ашын жерге койгон. Бүгүнкү руханият көрсөтүүсүнүн башкы каарманы Абдразаков Жолдошбек мырза бала күнүнөн тартып адал эмгек ак кызмат кылыш керек деген ата-эненин тарбиясын алган. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген эң негизги принципти карманып, 42 жылдан бери ар бир кесип ардактуу демекчи тоокарлык кызматты өздөштүрүп эле ошол эмгектин үзүрүн өзү көрбөстөн шакирт даярдаганга дагы жетишип, көптөгөн жаштарга өрнөк болуп келе жаткан Жолдошбек мырза биз барганыбызда дагы иш үстүндө экен. Бул кесипте ошо 40 жылдан ашты. Тагыраак айтканда 42 жыл болду. Ушу бир кесип менен келип атам. Мен болсо мурун баягы Союз учурунда жүк ташуучу автобазада иштедим. Аякта бир 20 жыл. Андан кийин Союз чачырап, автобаза деле азыр эми сатылып, ушу базар болуп калды. Анан бияка иштегеним 18 жыл болду. 18 жылдан бери ушул үйдө иштейбиз, элге кызмат кылабыз, машиналерди оңдойбуз. Машина эмес, ошо болгон трактор, ар кандай ошо бытовой, ошо элдин заказы. Анан бул жерде мен жардамчыларым бар. Бир уулум болсо ошо жанымда. Ал ошо бала кезинен бери жанымда иштейт. Ал эми азыр жалаң ошо машиналердин тетиктерин жасайт. Жанагы тагыраак айтканда ошо гидрорейкаларды жасайт. Электрорейка, механический рейкаларды ошо жалаң өзү чечет, салат, сальниктерин басат. Да жардамчы балдарыбыз бар, ошо чечип жардам беришет. Мен дагы жакшы ушу нарында бир 3-4 балдарым бар. Ошо өзүм үйрөткөн. Алар ошо ар кайсы тармактарда иштешет, мекемелерде иштешет. Бирөө болсо ошо 1 жыл келип жакта иштеп, мен да ошо 1 жыл иштеп үйрөттүм жакшы. Анан азыр эми өзүмчө иштеп, ылдый жакта өзүнчө иштеп атат. Анан жакшы ошо иштейбиз, өзүң айткандай ошо татаал заказдар жасайбыз. Көбүнчөсүн ошо мекемелерди тейлейбиз. Бул Бишкектен бери келип жасап атабыз. Эми көл тарап бүт келет, ат башы, бул райондор бүт бияка келишет. Жумгалдан келип атышат. Чаектен өткөндө бир 2-3 машина келди, уда келип жасатышты. 10 жылга, мисалы 10 жылдан ашты, кээ бир машиналар келбейт. Биз жасаган машина келбейт. Мисалы жана ири вал болот да, жанагы Ешкада. Аны жазабайт эч ким. Биз бияктан бирок жазап, балдарыма да өткөндө 1-2 күн коюп койдум тиги. Айбек ойлон канча жазайт десем, такыр ойнон албай койдон үйрөттүм. Момундай жасайсың деп анан кийин эми ири да момундай. Ошого резбас чыгарып жасаш керек да, бирок үйрөтүп койдум балдарыма. Мен да өмүр бою иштебем да, мен деле 60тан өттүм, жашым 60ка келдим. Аны ошо үйрөтүп атам балдарга. Иштесин. Жолдошбек эке, ушул убакытка чейин азыр мындай шакирт даярдап, жаштарга да бир эмгек жолун көрсөтүп, үйрөтүп жатыптырсыз да. Ооба. Анан канча баланы тарбияладыңыз ушул убакытка чейин? Азыр кол алдыңызда канча киши иштеп атат да? Кол алдымда азыр уулум иштейт, анан да бир жардамчым бар, да бир бала. Негизи көп даярдадым. Мен ат башылык балдар келди. Алар 3 ай практикага тиги училищеде окушат экен. Ошол келди. Да бир балдар ошо училищеден келип бир ай, 2 ай иштеп кетип атышты. Бирок азыр даана иштеп аткан ошо жанагы 3 балам. Өздөрүнчө иш алып барып атат. Бир мекемеде, чоң мекемелерде иштеп атышат. Мисалы, ПЭСте иштейт, электр тармактар ишканасында. Бирөө болсо суу чарбада иштейт. Ал өзүмдүн бала кезинен келген. Болот деген. Айтып калат тиги, Айка жакшы үйрөтүпсүз, иштеп атам. Бардык заказ жазып атам деп. Жана мен да сүйүнүп калам ошо. Ошо элди керегине жарап иштеп атышат. Мен дагы жакшы ошо шакирт даярдадым, өзүм эле үйрөнүп. Анткени баягы таланттуу кишилер, мисалы, илгери зергерлер эч кимге үйрөтчү эмес экен да, даже баласын үйрөтчү эмес экен. Ошо башы менен кетишкен да. Негизи ал туура эмес да. Мен ошо үйрөтүп атам. Дагы эле айтып атам, келгиле, үйрөнгүлө. Былтыр да бир тааныштарыбыз бар эле Бишкекте. 6-класстын баласы келип үйрөндү ошо. Таң калып кечке карап анан кийин
үйрөт деди. Анан ошо баланы жибериптир. Анан ошо бала келип 1 ай иштеп кетти. Жаш бала 6-класс. Анан айтып атам эми үйрөнсүн. Үйрөтүп атам, дагы эле болсо үйрөтөт элем. Ооба, ушул эмгек жакшы да. Азыр эмгектен азыр кээ бирөө жумуш жок деп эле жатышат, бирок жумуш толтура да. Биз өзүбүз негизи көп эметпей эткенбиз мындай. Каалоо жокпу же жалкоолукпу? Негизи бул элибиз баягы чынын айтканда. Мындай эгер эметсе жумуш толтура. Иштесе болот. Анан ошо кесипти да туура тандасак, анткени бул ар бир адам бир нерсеге абдан жөндөмдүү экен да, талант бар. Ар бир адамда өзгөчө талант бар да. Анан ошондуктан ошо эметсе да, ошо эмнеге жөндөмдүү, ошол менен ошону аркалап эмесе иштесе азыр толтура жумуш. Мына азыр. Ошону айтып кетер элем, ошо эгер жаштарга эгер эметсе, туура тандап, жумуш жок деп жата бербей, азыр жумуш толтура. Ар бир адамга ошо өзүнчө талант берилген да, ошондуктан ошо иштесе болот азыр. Жумуш жок деп жата бергенде такыр туура эмес. Аны ушу айтып кетер элем, ушу могу токарлар жетишпейт атат азыр. Дагы ушул эме да, ушу ар бир айылда азыр айылдан келишет да, мына бизге Акталада, мисалы Акталада такыр эме жок. Эчтеке жазбайт экен, резинка жана ходовой мына бүт ушактан келип жазатышат да. Канча километр Акталанта айылдарынан. Эми ошол жакта эле Союзда ар бир айылда станок бар болчу. Эми ошону бүт талкалашты дагы мына азыр эми бияка келишет да. Анан ошондуктан эгер эмесе мына болот, балдарды окутуп мына станоктор турат, иштесе мына келсе үйрөт десе мен үйрөтөм мына азыр. Айтып элатам келгиле үйрөтөйүн депчи. Аны кичине үйрөнсө андан кийин эмес болсо, өзү ар жагында кичине акыл болсо өзү иштеп кетет. Анан бул жакшы кесип да. Элге керектүү кесип, мына азыр керек. Азыр машина аябай көп атат. Учурдун талабы, Учурдун талабы болуп атат да улан. Аябай көп азыр. Аны ушу дагы мындай эметсе, изденип эметсем аябай көп да. Дагы байына бир балдарым келди Москвадан. Кыргыз балдар дейт, 2 күн кечке бир машинанын деталын чыгара албай койду дейт. Ары кетти дейт, бери кетти дейт, 2-3 ары кетти дейт, такыр чыкпай койду дейт, жана эмен форсункасын. Анан айласы кеткен орус жигитке бар дейт. Барганда 3 мүнөттө чыгарып койду дейт да. А жерден эчтеке бул эме керек экен да, анан айтты байке, кээде мени иштетпесек колута күч депчи. Ошол сыяктуу азыр эме эмес керек да, өнүгүш керек эми элибиз. Азыр мына өнүгүү жолунда болуп атпайсызбы? Айтып кетет элем ошо. Иштесе балдар жок деп жата бербей окусун. Анткени азыр чоң окуу жайын бүтүп алып азыр жумуш жок. Кыйын болот да, ошон үчүн мына момундай жумуштар бар азыр жакшы. Сварщик бар мисалы. Станокторду иштесе болот, ар бир станок. Толтура станоктор бар мына азыр элге керектүү. Машина көп азыр. Техника аябай көп атат. Ошондуктан айтып кетер элем, эгер эмесе жумуш толтура. Чындап эле азыркы техниканын заманында жогоруда каарманым айтып өткөндөй эле замандын талабына ылайык чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигибиз дагы шексиз. Эң негизгиси адамдын максат каалоо тилеги болсо эле аны ишке ашырууга эмнеге болбосун дейт Жолдошбек мырза. Ошентип каарманыбыз экөөбүз маектешкенче эшикте каарманымдын кардарлары дагы кезек күтүп туруп калышты. Аларга микрофон сунганымда төмөндөгүлөргө токтолушуп, ар бир автоунаанын тетигин 10 жылдык кепилдик менен жасап берип келе жаткан Жолдошбек мырзага ыраазычылыктарын билдиришти. Аябай жакшы да ишеничтүү, элдин баары ишеничтүү. Жетип эмес, бул нарын область бүт келет. Болгон жердин баары ушул жерге келет. Анан ага пул жагы кандай, пул жагы, акча жагы? Пул жагы, акча жагы арзан дагы. Өзү дагы мындай иштеген дагы аябай жакшы иштейт. Демек кардарлардын талабына жооп берет, Талабына жооп берет. 100% жооп берет. Ошонусу менен айырма. Ошонусу менен айырма, жакшы. Кудайга шүгүр. Азыр жок экени биз Кыргызстанда таанылган киши жок. Бүт мейли арабасы мейли машинасы мейли трактор болобу бүт зат жасап алып келет. Иштеп берет. Болду, бүт ыраазы болуп кетишет. Айырмасы ошону менен. Бул байке сапаттуу жасайт. Жана көп кишилер ушул адамга кайрылат, ошон үчүн биз дагы келебиз бул жака. Сапаттуу жасап алып кетебиз. Сапаттуу жасап. Эң мыкты, анан сапаттуу жасап берет. Силердин көңүлүңөр тоет. Ооба. Абдан Жакшы жасап берет. Чоң рахмат.
Жолошук байкенин ушул бир талантын да байкап калдым. Анан ошо алмаларды кыйыштырып, аларды туура баягы багып өстүрүү боюнча да багбан экен деп койсом да болот да. Жолдошбек ага, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ошо чоң аталарым ушу баба дыйкан экен. Армияга барбай 30 жашында ошо эл баккан экен. Анан ошо аябай кара кычак иштеди да, анан кийин ошондон бу укум тукумдан кетет экен да баары. А мен аябай кызыктым. Анткени атам экөөбүз алма айдадык, аякта райчика болуп, ушу чоң бак болгучакты мына ушул күнгөчө бар, ачуу же желбейт. Аны ошо каалачымын да ушу. Кандай ушу кыйыштырса болот экен, аябай кызыгып анан ушу алмаларды кыйыштырам өзүм. Мисалы могу түптөн 4 түр алма чыгат. Мына азыр мындай бар, анан тиги кызыл. Анан азыр эмелер бар болчу, наливкалар алып түшүп калды. Бышты да. Ошо эки түптө ошо биринчи бир 15 жыл болду экөөнө. Мен данектен чыгардым, алманы данегинен чыгарып, бирок нарынын шартында кыйыштырыш керек. Өспөйт. Анан муну кыйыштыргандан кийин мындан да бир 2-3 сорт бар. Чыгардым. Аны азыр тетиги кире бериштеги чоң апорт, ал болсо 7 жылда уже алма берди да. Анткени көлдөн деле питомниктен алып келсек, бул 10 жыл такыр бербейт экен. Мен анткени балыкчыдан балам экөөбүз алып келгенбиз илгери. 10 жыл такыр берген жок. Бул адаптация болуп, бактык, жылуулап 10 жылда да берген жок. Мен чыгарган 7 жылда берип атат. Данектен. Бир кыйыштырыш керек. Анан жакшы эми, баягы чарчайсың кечке жумуштан. Чыгып турган алмадан үсүп чыганда бул рахат да, чарчаганың такыр билинбей да калат. Анан эми короо жакшы, кенен, малина бар. Малина сатып албайбыз, мына өзүбүз жакын теребиз. Алмабыз бар. Өрүк азыр бир эметип калды. Өрүк менен кара өрүктү кыйыштыргам, чоң-чоң чыгышты. Аны дагы ошо варенье жазап, балдарым ошо компот жазап эметишет. Бир эмеси тамыры жапайы болгондо алма деген ошо аябай күчтүү болот экен да. Кыйыштырганда бул жылда берет да. Мисалы бул алмалар жылда берет. А мисалы көлдөн алып келгенде кээде 1 жыл берет, 1 жыл эс алат. А тамыры күчтүү болгондон кийин бул жылда берет да, бул токтобойт такыр. Ошондуктан бул ойлойм ушу тамыры маанилүү экен депчи. Тамырына маани бериш керек. Тамырына маани бериш керек, Жолошбек ага, ушул бизде ата-бабадан эзелтеден айтып келет да. Аябай жакшы кеп бар, баягы баланы жашынан дейт да. Жашынан тарбиялаш керек, туура жолго салыш керек дейт. Анан кайсыл бир ыйык жазууда да айтылган экен да. Баланы баягы жашынан туура жолго салсаң, ал келечекте чоңойгондо дагы карганга чейин ошол жолдон чыкпайт депчи. Ансарындай ушул мен даракка салыштыргым келип атат. Бул сиз өстүрүп аткан алма, мөмү жемиштеринин тамырына көңүл буруш керек деп атпайсызбы? Анан адамзаттын жашоосунда эле ушул биз тамырыбызга, өзүбүздүн баягы тебибизге дейбизби, өзүбүздүн баягы руханий жан дүйнөбүзгө көбүрөөк азык берсек, тамырласак, жакшы бир жемиш алып келет экен да, алма жемиш бергендей. Анан көрсөм мөмө жемиш деле ушундай экен да, мына бүгүнкү күндө ушундай сонун көзтүн жоозун алып, мына үзүрүн көрүп отурасыз. Анан негизи эле ушу бала күнүңүздөн ушу аябай мындай кызыкчу элеңиз, ушундай бир балбанчылык кылганга, темир иштерин кылуудан сырткарычы? Мен аябай кызыктым. Анткени адам кызыкпаса эчтеке болбойт экен, майнап чыкпайт экен. Ошондуктан мен аябай каалачумун ушу алманы эметкенди, кыйыштырганды аябай кызыгып. Аны ошо бул байкем кошуна ошо кишиден үйрөндүм. Биринчи тетиги эмени кыйыштырып берди. Андан кийин өзүм бир көрдүм эле, андан кийин азыр эми өзүм кыйыштырам, өзүм чыгарам алмаларды. Элге да берем. Аны ошо өзүң айтканда ошо эң маанилүү тамыр экен. Анткени тиги жапайынын тамыры күчтүү болот экен. Жапай алманын ошондуктан жылда берет да. Ошон үчүн анан кийин ошо өзүм чыгарып атам. Мен сатып албайм азыр тияк бияктанчы тиги алманы. Өзүм эле данектен чыгарам. Данектен чыгарып, мына 7 жылда азыр тиги көрөсүздөр, тиги кире бериштеги алма 7 жылда уже байлады. Чоң-чоң килейген, адагы чоң-чоң апорт болуп тур. Ошондуктан ошо тамыры маанилүү экен. Ушул өсүмдүктүн делечи. Тамыры күчтүү болсо жылда баягы мөмөсүн берет экен. Мен бир нерсеге таң калдым. Бир тал бар болчу, тал жаткан 1 жыл куурап. Анан экинчи жылы сайдым. Тиги пиязды балдар төбөлөбөсүн деп сайып койсом, экинчи жылы ошо өстү да, ошондо мен аябай таң калдым. Көрсө деген булар жашоого, ошо адам жанагы жашоого умтулгандай, бул өсүмдүктөр да ошо умтулат экен да жашоогочу. Өсүп чыкпадыбы? Жөнөкөй эле тал. Жөнөкөй эле тал 1 жыл куурап жаткан.
Анан дагы бир жолу мен тескерисине сайып койсом, дагы өсүп чыкты да. Анан мен ойлоп койдум, бул негизи жашоого умтулгандай, бул биз дагы умтулушубуз керек экен. Анткени биз Кудайдан жаралдык, мына Кудай бизди жаратты. Ошондуктан бул жашообузда жакшы жашап, мындай эмелерди өстүрүп, анткени бул Кудай берген да ушу моуну, силер эми өсүмдүктөрдүн баарын берген, силер ошону жегиле дагы. Жаныбардын баарын берген, ушунун баарын үстөмдүк кылгыла дегендей, биз дагы ушу бардык өсүмдүктөр ушу ден соолукка бизге керек да, ошондуктан биз да ушуларды багыш керек, пайдаланышыбыз керек, бизге да керек да. Ошол сыяктуу мен таң калгандай, ушу бардык нерсе бул өсүүгө умтулат экен. Куураган нерсе өсүп чыкты. Бул жашоодо биз дагы мындай рахат алып, ар бир мөмө жемиш менен рахаттанып, өмүргө умтулуп жашашыбыз керек деп айтылса окшойт, Абдан жакшы. Туура. Умтулуп рахат алып жашаш керек экен. Жалкоо болбош керек экен, өстүрүш керек экен. Мисалы чыгып алып чарчаганың да билинбейт да, иштейсиң кээде. Чыгып алып анан могу үсүп жесең, алмадан же эмеденчи, слива бар жакшы, же абрикос. Чарчаганың сразу унутасың. Рахаттан бул. Жакшы. Анан ага мындай бир эме бар да, бизде багы көбүнчө ушул элет жергесинде, айыл жергесинде жашагандар багы жакшынакай огороддору турат да. Анан негедир иштеткенге деле негедир мындай көңүл бурушпайт да. Кичинекей жер болсо ошол жерде мындай эмгек кылып, анан ошондой эчтеке кылбаган бир инсандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми мен жана айтып өтпөдүмбү, улан. Мен бул огородко жашаганыбыз канча жыл болду мына? 84, 86-тан бери жашап атам. Мен бул жерге айдабаган эчтекем калган жок. Шыпырык айдадым, шыпырык өстү, капусталар, момундай капусталар болду. Кызылча айдадым. Кызылча да өсөт экен. Только коондарыбыз айдаган жокмун, калганы бүт өстү. Шыпырыгы өстү, бирок баягы жашыл бойдон бышпай калды да. А көрсө деген бул нарында деле бүт айдаса болот экен. Просто өзүбүз, элибиз айдагысы келбейт же кандай. Айдаш керек экен. Айдаса мисалы дүкөндөн сатып алып атасың кымбатма помидор, бадыраңчы. Айдаса эле мына өзүбүз мына кышка да даярдап койсо, кышта да жегегидей мүмкүнчүлүк бар экен. Бадыраң чыгат мына, помидор чыгат. Ылдый кичине жылуураак жакта аякта болсо коондарыбыз да өсөт. Ошондуктан өзүбүз эле ушу элдер айдап айтат да. Мисалы өзүң айткандай айыл жеринде жатат огороддор. Каралбайт. Айдашпайт. Бирок азыр айдап атат. Азыр деген ушу эме болуп көрсөтүп атат. Үйдө жакта ушу чөптөрдү айдап, алма, бүт айдап атат. Ылдый жакта болсо дарбыз айдап баштады ушу быйыл ушу. Жакшы кубанып атам ушу. Эми жакшы экен, эми айдаса болот экен, өстүрсө болот экен. Эр эмгеген жер жебейт дегендей, бул жер баардык нерсе ушу жер багат экен адамдарды. Ошондуктан айдаса өсөт экен. Демек кыскасын айтканда эмгек кылсак, эмгектин үзүрүн көрөт экенбиз. Бар болот. Анан акыркы суроом болсун Жолошбек ага. Ушул иштердин баарын сиз мындай кылып, ушунун баарына жетишкенге каяктан бир күч алып жатасыз да? Ким сизге күч берип жатат? Эми күчтү бир гана Кудай эле берет экен да. Кудай жаратты. Кудай берген жанды Кудай алат дегендей. Кудай эле күч берет. Анткени негизи бир чети Кудайды таанып калдык. Кудайдын сөзү менен жашайбыз. Чындыкты билдик да, анан ошо баарына ошо Кудай эле күч берет. Кудай менен ошо эртең менен турганда ыраазычылык келтирип, жатаарда ошо сурап ошо жакшы уйку бер деп, жанагы ошо негизи Кудай эле күч берет экен адамга. Башка эч ким күч бербейт. Адам эчтеке кыла албайт адамга. Ооруп атса мисалы эчтеке кыла албайсың. Мисалы бир жакының деле катуу ооруп атса же кыйналып атса. Ошондуктан бир гана улан Кудай эле күч берет. Ушу көрөрмандарга айтат элем, ушу жалкоо болбошубуз керек, иштеш керек. Бул эмгек гана ушу эмгектин адам иштесе, эмгектин гана өзүнүн көрөт да. Азырда мамлекетибизди көрүп атпайбызбы? Иштегендер жакшы оокат кылып атышат мына, там салып атышат, жакшы жашап атышат, мал багып атышат мына. А кээ бирөө жалкоолор жатат мына. Ошондуктан ушу айтат элем, эмгек кылса мына жерибиз турат мына. Айдаса мына айдалбаган көп эле жерлер бар да ушу. Азыр анан жок деп жата берсек, жок деп жата берсе, жок эле ойдон калат. Ошон үчүн эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек, издениш керек. Азыр эми жакшы
булактар да бар, ушу изденүү каяктан ошо эмесе. Ошону айтып кете элем, ушу элиме ошо оокат кылсак, эл жерибиз үчүн. Чоң рахмат Жалгышбек Макул, ага, макул, сизге аябай ыраазычылык билгизебиз, рахмат айтабыз. Анан ушу ишиңиздин үзүрүн көрүп, эмгегиңиз дайыма Рахмат. жашооңузда өзүнүн жемишин бере берсин. Рахмат. Иштериңизге албан ийгилик каалайбыз. Силерге да Ден соолукта болуңуз, Силерге да эңгегиңизге. рахмат. Ушундай элди ушинтип, ушу менде иштеген адамдарды чыгарып, ушу жаштарга үлгү кылып тарткан үчүн силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Адал эмгек кылган инсандын эл эмгегин эч убакта жер жебейт демекчи. Демек, эмгек кылганга жана изденүүгө умтула бергиле деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Амандыкта туруңуздар.